Достор, ассаламу алейкум. Амансыздарбы, Москвадагы мекендештер. Жакшы бир жаңылык менен бөлүшөм дедим. Балким көбүңүздөр бул нерсени билдиңиздер, уже группалардан да келип атат. Ошол жанагы реестр боюнча легалдашуу 10 сентябрга чейин жылдырылыптыр. Ошол посольствого барып, орус өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ушул нерсени 10 сентябрга чейин жылдырыптыр. Бул өтө жакшы нерсе. Уже бүгүн 22 апрель болсо 8 күн эле калган болчу. Ошол баягы закон чыккандан кийин легалдашып алууга деген срокчу. Көпчүлүк мекендештерибиз тынчсыз атканда болчу, кандай кылабыз эми аз эле калды го депчи. Көбү чыга элек болчу, көбү чыкты болчу, бирок өтө көбү чыга элек экен дагы элечи. Реестрден, ошол реестр деген баягы программаданчы. Азыр эми колдон жакшы бир мүмкүнчүлүк болду деген буюрса 10 сентябрга чейин жакшы. Эми дагы убакыт бар экен деп жүрө бербестен эртерээк аракет кылыңыздар. Кече бир группага жазып эле болду эми Кудай берди деп 10 сентябрда болот деп жүрө бербестен эртерээк аракет кылыңыздар. Чыкканы депчи. Ошол мурда дагы 30 апрелге чейин дегенде көпчүлүгү токтоткон эмес да. Чыгабыз да секин деп көпчүлүгү түшүнгөн эмес, көпчүлүгү кабары жок болуп калган, мисалы үчүнчү. Азыр эми аягында пытырчылап калышты да. Өтө бир эме болуп атат да. Эми буюрса 10 сентябрга чейин убакыт бар. Мекендештер колдон келишинче эртерээк өзүңүздөрдү легалдаштырып алыңыздар мекендештер. Бул реестр деген баледен Кудай өзү сактасын. Эч кимге түшпөңүздөр. Түшүп калган болсоңуздар, эптеп чыгып алыңыздар. Реестрде бармынбы, жокмунбу деген мекендештер үчүн мен азыр комментарийга ссылкалап койгом өзүмдүн телеграм каналымда. Ошол телеграм каналыма кирип, ошол жерде МВДнын ссылкасы бар, ошо МВДнын ссылкасы менен кирип, текшересиздер, видеолордун да мен коюп койгом, барып текшересиздер, бүт бардыгы. Ошол туугандар буйруса, ушундай эми бул жакшы да туугандар. 30 апрелден чейин болгондон көрө 10 сентябрга чейин болгон жакшы болду. Эми убакыт бар, Кудай буйруса легалдашып аласыздар деп ишенем. Ошол достор, бар болуңула, аман болуңула. Ошол главный бул жерде регистрацияң базада болуш керек экен. 3 причина менен өткөн да, регистрацияң базада болуш керек. Экинчиси ошол Сахаровага барган болуш керек. Көпчүлүгү Сахаровага барбай жүргөн, жолдосун өтүп кеткен. Үчүнчүсү болсо трудовой договор. Биз работать бергенден обязательно трудовой договор болуш керек экен да. Ошол 3 документин так болсо, ошол документ менен МВДга барып арыз жазып чыгат экенсиң да. ОВМге де, МВДга да ушундай барып чыккандар бар да. Эгер 3 документиң жакшы болуп туруп, дагы түшүп калган болсо, анда когда-то ошо штраф алып, штрафын төлөбөй койгон деп айтып атат. В общем, туугандар, бар болгула, аман болгула. Азыр ошол официалдуу чисто ролигинде коюп койчу, ошол жаңылыктынчы өзүңүздөр да көрүп коюңуздар, тынчтык болсун туугандар. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Кыргыз тараптын демилгеси менен Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаевдин Орусиянын президентинин чет өлкөлөр менен аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча башкармалыгынын башчысы Игорь Маслов менен жолугушуусу болду. Анда Кыргызстандын жарандарынын Россиянын аймагында жүрүүсүнө байланыштуу маселелер, анын ичинде коомдук резонанс жараткан Москвадагы Мончо комплексиндеги кыргыз жарандары менен болгон окуянын айланасындагы кырдаал талкууланды. Бөкөнтаев 11 апрелдеги окуяга тынчсыздануусун билдирип, Россия тарапка бул маселени объективдүү жана акыйкат кароону суранды. Мындан тышкары жолугушуу учурунда Россияда мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандардын, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын укуктук абалын жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн билдирген Россия Федерациясынын президентинин жарлыгынын мөөнөтү 2025 жылдын 10 сентябрына чейин узартылганы тууралуу Россия тарап кабарлады.
Тараптар кыргыз-орус мамилелерин союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк духунда мындан ары да бекемдөөгө бекем чечкиндүүлүктү белгилешти. Эске салалы, буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган жарлыктын мөөнөтүн узартуу боюнча Россия тарапка тиешелүү кайрылууларды жиберген.